Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimli Yüce Rahimli Allah Subhanahu wa Ta'ala atымен başlap, жаратқан Allah Subhanahu wa Ta'alaға чексіз мақтаулар болсын, анын пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға салам жана салауаттар болсын. Урматтуу мұсылман бір туғандар, біз сабақ узулантып, өткен сабақта Абу Бакр радиаллаху анху исламды қабыл қылғандығы жана өзінің мал мүлкүнү үммет үчүн, ислам үчүн, пайғамбары саллаллаху алейхи ва салламды коргоосу үчүн мал мүлкүнү сарптап, ислам диниге кызмат кылган жана ошондой эле ислам диниге исламды кабыл кылгандан кийин ла илаха иллаллах келмесин айтып, ага иман келтиргенден кийин ошол келмеге амал кылып, ал башкаларды даават кылып баштады. Анын колунда исламды кабыл кылган сахабаларды биз айтып өттүк. Ошондой эле Абу Бакр радиаллаху анху себепчи болуп, ал канчалаган капылардын колунан азап чегип, азаптын астында, кыйноодун астында турган канча бир мусулман сахабаларды сатып алды. Аларды азаттыкка чыгарды. Бүгүн Абу Бакр радиаллаху анху анын тарыхында биз карап өтө турган нерсе, урматтуу мусулман бир туугандар, бир нече аяттар бар, бир кайсы кысса тарыхтар бар. Негизинен Абу Бакр радиаллаху анху ибадатын өтө көп кылып баштады. Аллахка иман келтиргенден кийин ла илаха иллаллах келмесинде бекем тургандыгы үчүн, капырларга чындыкты айтып, дааватыны дайыма улантып тургандыгы үчүн, капырлар жактан да ага зулумдар, ошондой эле кыйноо, кысым ошолор да күчөй баштаган болчу. Абу Бакр радиаллаху анху ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дайыма жардам берип, дайыма жанында туруп, өзүнүн мал мүлкүнү, өзүнүн жанын, нафсini да аябай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанында туруп берген болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мусулмандардын башына ошондой кыйынчылык келип, капылар жактан, капылар тараптан мусулмандар ар кандай кыйынчылыкка алынып, мусулмандарды кысымга алып, мусулмандардын үй бүлөлөрүнө кыйынчылык келип турган кезинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам колунда күчү жок, байлыгы жок, ошо капыларга каршы туруп бере турган нерселери жок сахабаларга Хабашка хижрат кылууга уруксат берет. Бирок буга чейин Абу Бакр радиаллаху анху бир нече жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хижрат кылууну уруксат сурайт. Я Расулаллах, уруксат берсеңиз мен хижрат кылып чыгып кетсем деген бир канча нече келет деп айтышат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Бакр радиаллаху анхуга бул уруксатты бербей, ал бир чоң миссияга, бир чоң тапшырыкка пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аны күтүп турган болчу. Ал да болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Бакр радиаллаху анхуну өзү көзөмөлдөп турган, өзү менен бирге хижрат кылса экен деп туруп, ошону өзгө дос тутуп, ошону өзүгө сапардагы шерик, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга шериктеш болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен бирге хижрат кылуусуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү каалап турган болчу. Ушул себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ага Аллах субханаху ва таала өзүнүн ыйык китебинде «Аллазина аману ва хаджару ва жахаду фи сабилиллах» деп Тауба сүрөсүндө айтат. Аллахка иман келтиргенден кийин, биз ла илаха иллаллах деп Аллахка иман келтирип, Куранга иман келтиргенден кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга иман келтиргенден кийин, муамин болгондон кийин ошо капылар жактан эгер ислам динине, мусулманчылыкка, мусулман рүкүндөрүнө, мусулман закондоруна бираздан ошо капылар өзгөртүү киргизмекчи болсо, мусулмандарга бир кандай кыйынчылыктарды, мусулмандарга бир кайсы зулум, бир кайсы кыскындарды киргизе турган болсо, анда ал мусулмандарга ошол өлкөдөн башка бир тынчыраак мусулмандар бар жерине хижрат кылуусу шарт болот. Хижрат кылгандан кийин албетте Аллах жолунда инсан өзүнүн нафсы менен, жаны менен, мал мүлкү менен, тили менен капыларга каршы жихад кылуусу фард болуп турат. Өзгөчө бүгүн жихад фарды айын болуп турган кезинде Сурия жеринде болсун, Афганистан жери болсун, башка жерлер болсун, капыларга каршы, капылар бүгүн келип дүйнө жүзүнөн ислам динин жок кылууга аракет кылып урушуп атат. Ал эми Аллахка иман келтирген мусулмандар ошого каршы чыгып уруусу, ошо динди, ислам динин коргоосу зарыл, шарт болот. Абу Бакр радиаллаху анху буга мисал, иншалла бүгүн ошол сабакта турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. Bir zaman kelet. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул заманда айтып атат. Bir zaman kelet. Ошол заманда, ошол убакта бир кайсы инсандар жихад кылат капыларга каршы. Ягзу деген согушат, урушат деген. Алар бир өлкө, бир шаарга кирип барышат да, урушуп жихад кылып киришип барганда, ошол шаар эли эмне дейт? Hal fiikum man sahiba nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Sizlerden ortaڭorda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen dostoş bolup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen şerik bolup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni көрүп ошого иман келтиргендер барбы дейт. Алар
наам дешет. Бар дешкенде анда фаюфтаху лахум ошол айыл эли, шаар эли, ошол өлкө эли ошолорго жардам берип, ошол жерде урушка жардам беришет да, ошол жерлер ачылат дейт. Андан кийин дагы ошондой кавым бир жерде урушат, барып урушат. Андан кийин суроо кандай келет? Хал фикум ман сахиба ман сахиба наби саллаллаху алейхи вассалам деген суроону беришет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөн, сахабаны көргөн силердин ортоңордо адамдар барбы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөн, ошого иман келтирген, ошо менен дос болгон, ошо менен шериктеш болгон, жана ошондой эле ошол адамды көргөн адам барбы? Сахабаларды көргөндөр барбы деп суроо беришет. Бул жерден демекчи болгон нерсебиз, урматтуу мусулман бир туугандар, Абу Бакр радиаллаху анху ушул сыфаттардан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эң көп көргөн. Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден баштап, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтканга чейин, ошо Раббибиз Алла субханаху ва таалага кайтканга чейин Абу Бакр радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен эң көп жүргөн адам болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң көп тасдыктоо же болсо ошо эч шек күмөнсүз биринчи иман келтирген болсо, ошондон кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өткүчө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң жакын жана эң көп шериктеш, дос, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен сапарында бирге болгон, үйүндө бирге болгон, хижратында бирге болгон, уруштарында бирге болгон Абу Бакр радиаллаху анху болот. Абу Бакр радиаллаху анхуну Алла субханаху ва таала өзүнүн бир башка аяттарында сыфаттап, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ушул Ал-Лейл сүрөсүнү Алла субханаху ва таала түшүргөндө, ушул жерде Абу Бакр радиаллаху анхунун бир кайсы сыфаттарын Алла субханаху ва таала ушул жерде сыфаттап, Абу Бакр радиаллаху анхуга не وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Ушул бар мүлкүнү аллази юти малаху ятазакка. Мал мүлкүнү, өзүндөгү бар байлыкты, өзүндө бүт мүмкүнчүлүгүнү Аллах жолуна, Аллахтын ыраазычылыгына жетиш үчүн, Алла субханаху ва таала райымына, Аллах мени райым кылсын деген максатында бүт мал мүлкүнү Алла субханаху ва таала үчүн берди. Бүт нерсесини, өзүнүн малыны, жаныны, мүлкүнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга коргоо үчүн, динди коргош үчүн ушул бүт нерсесин берген. Муну Алла субханаху ва таала ушул Лайл сүрөсүндө сыфаттайт. Албетте бул кылган амалдарды башка сахабалардын көпчүлүгү кыла алган эмес. Балким Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күн жихадка, урушка акча топтогула, жихад кылабыз, капыларга каршы урушка чыгабыз дегенде, Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн бүт мал мүлкүн чыгарган болот. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху бул экинчи халиф болуп турат. Экинчи халиф болсо өзүнүн жарым мал мүлкүн чыгарган болот. Башка сахабалар да өздөрүнүн мал мүлктөрүнөн өтө көп чыгарган болот. Усман ибн Аффан, башка сахабалар. Бирок ошол нафака, садака берген, жихадка берилген мал мүлктөн эң көп ким чыгарды десе, эң көп количество эмес, балким Абу Бакр радиаллаху анху өзүндөгү бүт бар мүлкүнү, байлыгын чыгарды. Үйүнө эч нерсе калтырбады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде: "О Абу Бакр, сен үйүңө эмне калтырдың?" десе, ал Аллах жана анын элчисини калтырдым дейт. Алла субханаху ва таала бул сахабаны, ушул Абу Бакр радиаллаху анху биринчи сабактарыбызда айткандай, өтө бир фитраттагы инсан болчу, эч арак ичкен эмес, жахилиятта буттарга сыйынган эмес, ибадат кылган эмес, балки таза фитратта болгон инсан болчу. Бүгүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анхуну өзүгө шерик кылып хижрат кылууга Алла субханаху ва таала жактан рухсат келет. Хижрат кылуудан мурда, урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир кайсыл иштерини, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кайсыл кылган амалдарыны айта турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи Абу Бакр радиаллаху анхунун үйүнө өтө бир ысык убакта, инсандар эшикке чыкпай турган, ошондой адатта ушул убакта инсандар эшикке чыкпай турган убакта келген болот. Бунан максат, эмнеге бул максатты кылып атабыз биз? Эмнеге муну мен айтып аткандыгым, урматтуу мусулман бир туугандар, өтө бир чоң сабак барлыгы. Алла субханаху ва таала Кур'анда: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Чындыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарыхында, анын жашоосунда силер үчүн өтө көптөгөн бир пайда, сабактар бар дейт. Өтө бир үлгүлүү сабактар бар деп Алла субханаху ва таала айтат. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоонан, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган амалдарынан бири, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла субханаху ва таала хижрат кылууга рухсат бергенден кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кайсыл иштерди кылды. Бул бүгүнкү күнү биз буну сияса шар'ия деп да айтпайбыз, балким бул себеп кылуу, инсандар
bir sebep kılуу. Бирок биздин динде, биздин исламда, шариатта саясат бар. Эмне үчүн ислам дини же мусулмандар саясатка аралашпаш керек дегенде, жок дейбиз, биз саясатка да аралашабыз. Саясат бул динден деп билебиз биз. Динде да саяса шар'ия, ошо шариатта да шариатка ылайык келген өзүнүн саясаты бар. Саясат кылына турган жерде саясат кылынат. Бүгүн бул жерде биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям капыларга каршы саясатынан бир кайсы бөлүк болсо же болсо себептеринен кайсы бир себеп бол деп эсептесек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул хижрат кылуудан мурда толук хижрат жолуну өзү пландаштырып койгон болчу. Кандай хижрат кылынат, кандай хижрат болуп кетет жана ким менен хижрат кылат, толук ошол хижрат системасы, хижрат капылардын ортосунан чыгып, мусулмандар бар жерге Мадинага чейин кандай баруусу, кандай жол менен баруусу, кандай жүрүшүнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям толук өзү пландаштырып койгон болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радиаллаху анхуга биринчи, Абу Бакр радиаллаху анхуга өтө бир ысык убакта келет. Ал абед убактында арабтарда өзү негизи ал кезде Меккеде көчөгө чыкпайт эле. Көчөгө чыкса деле эч ким жок, эч ким көңүл бурбаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой ысык убакта Абу Бакр радиаллаху анхунун үйүнө келет. Абу Бакр радиаллаху анхунун үйүнө келгенде ошол кезде көчөгө эч ким чыкпай турган, жана адатта адамдардын көпчүлүгү ошол убакта көчөгө чыкпайт, эч кимди көрбөй турган убакыт болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радиаллаху анхуга келгенде, бул экинчи нелерден, себептерден экинчиси ихфа шахсияти. Ошол өзүнүн ким экендигини өзүнү ошо колдон келишинче бетини жабып, жашыруун келүүсү, эч ким алыстан көрсө деле аны тааныбоосу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой өзүнүн бетине жоолукту байлап, арабтардын жоолугу бар го, ошол арабтардын жоолуктарынын бетине байлап алып келет. Аны тануу өтө кыйын болуштугу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү ошондой убакта келет. Абу Бакр радиаллаху анхунун үйүнө келгенде үчүнчүдөн Абу Бакр радиаллаху анхунун эшигин такылатат. Абу Бакр радиаллаху анху чыкканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах субханаху ва таала хижрат кылууга рухсат берди деп туруп хижрат тууралуу сүйлөйт да, бирок хижрат кандай болуусун Абу Бакр радиаллаху анхуга айтпайт. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ошол кылган себептеринен, хижрат кылуунун себептеринен бири. Бүгүнкү күнү бир инсандар эгер хижрат кыла турган болсо, бүгүн капылар өлкөсүнөн бир ислам жерлерине же жихадка хижрат кылайын дей турган болсо, мына ушул жерде сабак болуп турат, урматтуу мусулман бир туугандар. Эң жакын ишенген адамыңа да сен кандай хижрат кылууңду айтышың мүмкүн. Мен хижрат кылайын деп атам, мен жихад кылайын деп атам. Бирок кандай, кайсыл жол менен качан кетишиңди айтпоо деген максатта бул жерде. Ошол барып иш башталгандан кийин жолдо көрсөтүлүп кете берет. Абу Бакр радиаллаху анхуга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсыл жак менен кандай жана качан хижрат кылууну Абу Бакр радиаллаху анхуга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпады. Хижрат кылууну айтты, Абу Бакр радиаллаху анхуга даярдыгыңды көр деди. Абу Бакр радиаллаху анху билбейт. Азыр хижрат кылабызбы? 2 сааттан кийинби, 3 сааттан кийинби, 4 сааттан кийинби? Жана биз хижрат кылганда Меккеден чыгып түздөн-түз эле Мадинага кетебизби, же болсо Таифке кетебизби, же кайсыл жакка хижрат кылууну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан эмес болчу. Хижрат кылгандан кийин ошол жол сайын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага ошол өзүнүн пландарын ал Абу Бакр радиаллаху өзү көрүп баштады. Андан кийин 4-тү түндө Абу Бакр радиаллаху анхунун өзүнүн адаттагындай кирип чыга турган эшигинен эмес, балки Абу Бакр радиаллаху анхунун үйүнүн аркасындагы эшиктен капылар күтпөгөн жактан ошол жерден хижратка чыгып кетүүсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан кийин ошол жол маселесиде инсандар чыгып Мадина жакка жол баштай турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыгып Мадинанын тескерисине капылар ошол жолдорго засада коюшу мүмкүн, капылар ошол жолдорду көзөмөлдөшү мүмкүн, капылар ошол жолго кетип аткан адамдарды бүт баарын суракка алышы мүмкүн. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын саясатынан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылган себептеринен, хижрат кылуунун, бул Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ушундай кылган. Бул бүгүн бизге ушундай мизам закон болуш керек. То есть хитрас же болсо капылардан дагы акылдуулураак болуусу, капылар ошол жолдорго засада коюшу мүмкүн, ошол жолдорго адам коюшу мүмкүн, ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошонун баарын кылган эмес.
Бүгін біз мұсылмандарға ушул нерселер үлгү болуш керек, ушул нерселер сабак болуш керек. Мына ошол аятты бүгүн биз көрүп турабыз. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоонда, анын тарыхында силер үчүн көптөгөн көркөм сабактар, өтө бир пайдалуу сабактар бар деп Алла субханаху ва таала айткандыгы